Урматтуу Ош облусунун тургундары, ушул 2025-жылдагы жол тармагында жасалган жумуштар боюнча биз ушу уч кайrak маалымат берип кетүүнү туура көрүп атабыз. Эми бекеринен айтылбайт, жол оңолгондон иш оңолот деп, анын сыңары ушу эл аралык жолдордон быйыл Ош Баткен Разаковдагы 47ден 75 километрдеги 28 километрди ушу быйыл ишке бердик. Ал эми буга чейин былтыркы 2024-жылда ошого чейинки жол менен 3 көпүрөнү кошо берип, мына бүгүнкү күндө ушу биздин облустун эле тургундары эмес, жалпы ушу Баткен облусунун тургундарына дагы абдан бир жакшы шарттар түзүлүп атат. Ал эми мамлекеттик маанидеги жолдон быйыл ушу Өзгөн Мырзаке Каракулжанын 33 километри бүтүп, президентибиз Садыр Нуркожоевичтин катышуусунда ачалдык. Мына ушу эки аталган жолдо президентибиздин урматтуу Садыр Нуркожоевичтин өзүнүн стаб фондунан 4 миллиард сом бөлүнгөнүн биз буга чейин дагы ушу сиздерге айтып келгенбиз. Ал эми быйыл Аравандын 90 жылдыгы болду. Тургундар эми жакшы билет муну. Ошо майрамды белгилөөдө дагы биз ошол күнү Ош Араван Чигабаттагы 10 километр жолду дагы ошо ишке бердик. Ал эми Ош Кара Суу жолу дагы биз үчүн өтө маанилүү. Мына буга чейин да ушул чоң бир көйгөй, анткени бул жердеги машиналардын жүрүшү саны өтө көп болгондуктан мына ушуну приоритет көрүп быйыл иш башталды. Буга дээрлик ушул 2,4 миллиард сом бөлүндү. Бүгүнкү күндө ушул кеңейтүү иштери жүрүп атат. Ал эми ыңгайсыздыкты ушу кыш мезгилинде болбош үчүн биз муну кеңейтүү иштерин ушу кыш мезгилинде жасап, жазы менен мына бул жолду ушу 4 тилкелүү кылып, ошол эле учурда ушу эки маанилүү шаардын ортосунда каттамды жакшыртуу, ошол эле велосипед жүрүүчүлөр менен ушу жүрүүчүлөргө дагы шарт түзүү менен, ошол жарыктандыруусу менен жаңы заманбап жолду куруу боюнча бир жакшы долбоор башталып аткан ушу элге маалымат жеткизип коюуну да туура көрдүк. Ал эми 2 ай мурун Өзгөн району Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнүн эли менен Камчы Кыдыршаевич жолукканда бир катар маселелер көтөрүлгөн. Мына ошол жердеги мектеп, садик, тез жардам унаалары, ошону менен катар ушу ынтымак айылына чейинки жолдор маселеси көтөрүлгөндө Камчы Кыдыршаевичтин тапшырмасы менен бүгүн Кыргыз Автожол 12 километр жолду Жаман Адырга чейин, андан тышкары ушул айылдын соц объектилерине чейин алып бара турган жолдордун баардыгын илетке келтирип, дээрлик бүгүн ушул 70%га чейинки жолдор илетке келип калды. Эми Телман Каракой жолун айтпай койбосок болбойт. Бул өтө маанилүү жол. Эмне дегенде бүгүнкү күндө ички туризм, ошол эле учурда коңшу мамлекеттен келген туристтердин шартын түзүү боюнча, ошолордун кызматтык тейлөөсүнүн сапатын жакшыртуу маселеси менен мынакей ушул Каракойго чейинки 19 километр жолду быйыл бүтүрүп ишке бере алдык. Мен кошо айта кетишим керек, мына муну менен катар ушу Каракойдогу туристтерге шарт түзүү максатында мындан ары карай да ушул өзгөчө корголчу аймактын ичиндеги жолдордун дагы мындан ары карай оңдоо боюнча бүгүнкү күндө приоритет коюп атабыз. Ошол эле туристтер көп бара турган жайларыбыз ушу Апшыр Атага чейинки 5 километр жол бүттү. Бүгүнкү күндө ушу Кара Шорого чейинки 12 километр жолду ушу 26-жылдагы планга, титулга кийирип атабыз. Кара Суу районунун Папан айыл өкмөтүндө алыскы айылдары бар. Ушу Кожо Келеңге чейинки жолдордо бир катар түйшүк болуп келген. Ушу Папан Турук жол фонду